Жергиликтүү бийлик өткөн 4-5 жыл аралыгында базардагы башаламандыкты жоюуга катуу киришкен. Бирок акыркы жылдары бул аракеттеринен майнап чыкпай калды, Айтор жайына коюшту. Нарын шаарындагы жападан жалгыз базар бар. Ага жеке гана шаар тургундары эмес, облустун жакынкы райондорунан да байма-бай каттагандар көп. Бирок мына ушул көзгө басар базарда башаламандык күч алган. Жашылча жемиштер жолдун жарымына чейин жайылып, өтүп бара жаткан адамдар менен унаалар бири-бири менен жөөлөшүп, ыңгайсыздык жаралат. Мындай көрүнүш албетте адам өмүрүнө да кооптуу. Антпейлик десек, ичке эч ким кирбей, товарларыбыз чирип, молотот, анан бир жакшы ушу летний базар обошко бир жайында тургудай жай эметип берсе деле жакшы болушмак да. Чыкпайлык десек, бизге да болбой атат, товарларыбыз чирип атат, соода кылыш керек, үй бүлөнү багыш керек. Ар бир адамдын башында кредиттери бар, эми баары эле бала чакалуу адамдар, анан ичке туруп соода алалык десек, элдер кирбей атат. Бир кил пияз үчүн же бир кил картошка үчүн кирбей эле, кайрылбай эле сырттан соода кылып кетип атышат да. Шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан бул базардагы жогорудагыдай көрүнүш жолдордо автоунаа тыгындарын пайда кылууда. Ошондой эле базар ичиндеги коопсуздук жана санитардык эрежелер деле түзүк сакталган эмес. Ал эми тиешелүү мекеменин адистери мындай көрүнүштү жердин тардыгы менен түшүндүрүшөт. Эми өзүңүздөр билгендей, азыркы муниципалитеттин жери өзү жок. Бул көчө бойлар эле калган, чоң имараттар менчик өзүнүн базарлары, ээлери бар. Мисалы ошо базардын ээлери менен да сүйлөшүп, түшүндүрүү иштери сүйлөшүп атабыз, батыралы. Эми базар өзү кичинекей болгондон батпайт экен. Ар кайсы жерлер менчиктер менен сүйлөшүп, дагы предлагать этип көрдүк, могу жерлерге киргиле дейт. Эми булар көнүмүш эле адат болуп калышкан. Сезондо булар чыгышат. Бир отур эмеде баласы, келини болуп, бир семьяда 4-5 чыгышат. Анан бири-бирин эле чыгарып койсо эле атаандашып чыгып кетишет. Бул кайталанып келаткан нерсе да. Базардын 10го жакын кожоюну бар. Жолго товарларын жайып алган сатуучулар азырынча эрежелерди сактабагандыгы үчүн айыпкер болушууда. Ал эми мындай башаламандыкка жол бергендиги үчүн жергиликтүү бийликтин да кемчилиги аз эмес. Айтор башчысына жараша башкалары түзөлүп, базарларда башаламандык токтосо деген ниет. Азима Жекишова, Абсамат Төлөсбеков, жаңылыктар.